Азамат Акылбек уулу Москва шаарында 2 жыл ашпозчу болуп иштеп, жакында мекенине кайтып келген. Ага чейин 2 жылдай Краснояр шаарында көчө шыпырып, унаа жууп иштеген. Россияга баргандан баштап ушул кезге чейин ишке орношууда, каттоого турууда кыйналып келе жатканын айтат. Жаңы жылдан кийин кайра эле чет өлкөгө кетип, көнгөн жумушуна барып иштөөнү пландап жатыптыр. Бирок жүрөгү өйткөн көйгөйү бар. Ал буга чейин баштан өткөргөн кыйынчылыктарын кайрадан басып өтүүгө туура келүүдө. Мигранттарга жеңилдетүү жагы ушу документ жагынан жеңилдетип берсе, себеп барасын регистрацияга туруш керек, ДМС, ННС, ошол сыяктуу эле медкнижка дегендер бар. Ар бири 5000 рубль, мисалы 6000 рубльга чейин азыр чыкты регистрацияга туруш. ДМС, ННС ошолорду бүтүрүш үчүн 2000-3000, медкнижканы бүтүрүш үчүн 3000-4000ге чейин ар бир документ ошондой бүтөт да. Азамат Акылбек уулу башынан өткөргөн кыйынчылыктар Россияда жүргөн мекендештердин бардыгында эле бар. Документ бүткөрүү тоскоолдуктар аз келгенсип, пандемия маалында иштери токтоп, көпчүлүгү жумушсуз калышкан. Жан багыштын айласын издеп, мобилдик тиркеме аркылуу такси кызматына курьер болуп иштегенге өтүшкөн. Бул жол аркылуу мигранттар жакшы маяна табышканы менен айрым учурда аткарган кызматтарынын акысын ала албай калышат экен. Себеби система онлайн иштегендиктен, териштире келгенде айрым иш берүүчү тарап аныкталбай калат. Мындан улам ортодо келишим түзүлбөй, укуктары бузулуп жатыптыр. Азыр көп кыздар мигранттар ошол иш мезгилинде биз аябагандай зордук зомбулукка дуушар болобуз, анан ыдык көрсөтүүгө дуушар болобуз. Бул дагы биз үчүн чоң проблема. Бизге психологиялык жардам керек деп атат. Анан ошол эле мезгилде көп мигранттар жанагы иштегенде коопсуздук техникасына камсыз кылбайт эч ким. Биз көп травматизмге көп дуушар болобуз. Мисалы үчүн курулуш тармакта иштеген мигранттар дагы көп ушундай производственный травма алат да. Анан булар работодатель иш берүүчү эч качан компенсация бербейт буларга. Ушул компенсация бербей эптеп кутулуп Кыргызстанга жанагы кара тизмеге киргизип кетирсем деген аракетти жасашат да. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин расмий маалыматына таянсак, 800 миңден ашык кыргыз жараны чет өлкөлөрдө эмгек мигранты болуп жүрүшөт. Алардын 600 миңден ашыгы эле Россияда. Мекеме өкүлдөрүнүн айтымында көбүнесе дал ушул өлкөдө жүргөн мекендештердин укуктарын коргоодо кыйынчылыктар бар. Корея боюнча айтып кетсек, бул Кореяга биздин борбор тарабынан жумушка орношулат. Ал жерде эки гана укугу жок биздин жарандын. Ал Корея мамлекетинде шайланганга жана шайлоого катышканга укугу жок. Калган жагынан эмгек жана башка укуктары толугу менен ошол Корея жаранында эле бирдей. Ал жерде 3 түр камсыздоо бар. Эгерде жумуш берүүчү банкрот болуп кала турган болсо Кореяда, анда 3 айлык анын пособиясы төлөнүп берет. Эгерде биздин жаран ал жерде кайра өз мекенине кайтам дей турган болуп, акча каражаты жок болсо, ошол камсыздоонун негизинде ал билет алып берилет өз мекенине кайтуу боюнча. Ал арада Россияда массалык мушташка катышкан 400 мигрантка өлкөгө кирүүгө тыюу салынганы белгилүү болду. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, эми алар аталган өлкөгө 40 жыл кире алышпайт экен. Чыгарылгандардын арасында биздин мекендештер дагы бар. Дүйшөн Шаршембеков, Ерлан Кемелбеков, НТС.